Кумшекер 70 сомдон, өсүмдүк майы 130 сомдон гана сатылышы керек. Жапаров коопсуздукту камсыздоо кеңешине негизги чиновниктерди чогултту. Биринчи каналдын түз эфиринде согушту айыптаган редактору табылбай жатат. Саламатсыздарбы, Бизондун көрөрмандары, бүгүнкү күнгө алынган маанилүү жана орчундуу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Кыргызстанда кумшекер менен өсүмдүк майынын баасы арзандай турганын билдирди. Бул тууралуу ал 15 мартта Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда 1 миллион килограмм кумшекер өлкөдөгү соода уюмдарына таратылып жатат. Жана 1 килограммы 70 сомдон болот. Ошондой эле 500 000 литр өсүмдүк майы да таратылып, 1 литри 130 сом деп белгиленди. Ладно, и так сойдет. Орусия менен Украинадагы абалдан улам биздин жарандар азык-түлүк коопсуздугуна кабатыр болууда. Акыркы 3 күндөгү дүрбөлөң тез эле өлкөгө жайылып кетерин көрсөттү. Дүкөндөрдө кумшекер калбай калды. Биз текшергенде дүңүнөн соода кылгандарда кумшекер бар экен. Болгону дүкөндөрдө гана түгөнүп калган. Ушундан улам 1 килограмм кумшекер 100 сомго, мүшөгү 5000 сомго чейин чыккан, деди Ажикеев. В связи с резким повышением цен на сахар, последнее повышение наблюдалось порядка около 100 сомов за килограмм. Мешок стоил 5000, и его практически не было. Нашим уважаемым президентом Садыром Нургожоевичем было принято решение и дана команда о разбронировке миллиона килограммов сахара для его реализации по цене 70 сомов за килограмм. Также в соответствии с поручением президента мы разбронируем 500 000 литров растительного масла, у которого тоже наблюдается резкое повышение цен, и будем его реализовать по 130 сомов за литр. Өткөн аптада Бишкектеги чоң супермаркеттер айрым негизги товарларды сатууда чектөөлөрдү киргизип, ар бир адамга чектелүү гана өлчөмдөгү товар сатыла баштаган. Базарларда, ири дүкөндөрдө кумшекердин өсүмдүк майынын баасы кымбаттаган. Өкмөт Кыргызстанда 5 айга жете турган кумшекер менен өсүмдүк майы бар экенин билдирип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 14 мартта өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо маселелери боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалымат бөлүмү жазды. Ведомство берген маалыматка ылайык, анда дүйнөдө түзүлгөн кырдаалдан келип чыккан маселелер, мүмкүн болгон социалдык экономикалык таасирдин сценарийлери, ошондой эле өлкөнүн аймагындагы эпидемиологиялык кырдаалды мындан ары турукташтыруу маселелери каралды. Тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин баяндамалары угулду. Талкуу жыйынтыгы боюнча президент Садыр Жапаров бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Кандай тапшырмалар берилгени президенттин администрациясы тарабынан маалымдалган жок. Биринчи каналдын «Время» программасынын түз эфири учурунда согушка каршы жазуулар жазылган плакат көтөрүп чыкканы үчүн кармалган редактор Марина Овсянникованы адвокаттары таба албай жатканы кабарланды. Ал 14 мартта «Время» программасынын эфиринде согушту токтоткула, пропагандага ишенбегиле, силерге калп айтып жатышат деп жазылган плакатты көтөрүп чыккандан кийин полиция кармап кеткен. Бул тууралуу анын адвокаты Даниил Берманга шилтеме берип Медуза жазып чыкты. 15 мартта адвокаттар редакторду шаардагы полиция бөлүмдөрүнөн таба алышкан эмес. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Bison KGZ сайтыбыздан окуй аласыздар.